Саламатсыздар мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда адвокат болуп эмгектенем. Бүгүн болсо биздин мекендештерге биякта Россияда иштеп жүргөн көпчүлүгүнө тийиштүү болгон эмгек келишими жөнүндө айтып бере турган ниетим бар. Эмгек келишими бул башкача айтканда трудовой договор. Трудовой договордун эмне кереги бар? Бул четинен бул биздин мекендештердин өзүн коргоо документтеринин бири болуп, эң чоң доказательственный базаны түзгөн документтердин бири. Ал келишимде болсо работодатель келгенде 3 күндүн ичинде түзүүгө милдеттүү. Эгер деген 3 күндүн ичинде ошол келишим түзбөсө, демек ал деген негизи налогдон качканы болуп эсептелип, сиздердин дагы, эгер ал налогдон качкан болсо, анда сиздердин укугуңарды да бузгандыктын бир эсебине келип чыгат. Эмне үчүн ошол эмгек түзүү документи аябай зарылдыгы, анткени ошол документте сиздин ала турган айлыгыңыз, иштей турган убактыңыз жана кайсы кесипте иштей турганыңыз так көрүнгөн болот. Жана ошондой эле эгер милдеттенген жумуш ишти аткарып атканда бир кокустуктар пайда болуп калса, же орусча айтканда несчастный случай при производстве, либо производственная травма деген ошондой ситуацияларга дуушар болсоңуз, ошол договордун негизинде силердин социальный страхование деген ситуациялар келип, ошол силерге социалдык жактан төлөп берилүүчү акчалар дагы ошол жерден каралган. Бул болсо мыйзам чегинде көргөзүлгөн ыкмалар. Жана ошондой эле ошол трудовой договордун негизинде көпчүлүк биздин мекендештер ошол иштеп жаткан организацияда дагы, миграционный учетко да турганга дагы милдеттүү. Бул милдет жактан, бул деген жарандардан дагы милдеттүү эмес. Бул милдеттенмени деген жумушка алып жаткан жумуш берүүчү дагы милдеттүү. Ушул трудовой договор түзгөндө, трудовой договор 2 экземплярда берилет. Бир экземпляр бул работодателде калат, экинчи экземпляр бул болсо иштеген адамда калат. Ошол договорлордун негизинде бул юридикалык жактан силер ушул организацияда же ушул мекемеде иштеп атканын эң чоң далилдөөчү документ болуп эсептелет дагы. Жана Россия Федерациясында жүргөн, негизги мыйзам ченеминде жүргөнүңөрдүн эң чоң бир белгиси. Көпчүлүк учурларда биздин мекендештер иштеп жаткан мекемелер трудовой договорду түзбөгөнгө аракет кылышат. Эмне үчүн дегенде аракет кылышат? Анткени Россия Федерациясында ошол жумуш берүүчүгө аябай чоң налогтор көргөзүлгөн. Бул жерде биздин мекендештерге 13% налог болсо, калган 27-29% болгон налог. Бул болсо ошол сиздин жумуш берген же жумуш берүүчүлөрдүн милдеттенме болгон. Бул эмне үчүн? Ошол налогтордун чегинде бул жерде мамлекет өзүнө киреше катары көрүп, жана ушул жерде формалдуу түрдө иштеген, мыйзам чегинде иштелген мекендештердин пенсиядагы болгон каражаттарын топтоо жана башка алдыда айткан социалдык страхованиянда көргөзүлгөн каражаттар ушинтип топтолуп турат. Ошол себептен төмөнкүдө айтылган бул маалыматтар Россияда жүргөндө эмгектенген акыңарды мыйзам чегинде алуу максатында жана ошондой эле социалдык жактан өзүңөрдү камсыздануу максатында же болбосо Россия Федерациясында миграциондук учетту туура узартуу негизинде ошол сиздер иштеп жаткан мекемеден эмгек келишимин алууга же болбосо эмгек келишимин түзүүгө сиз иштеп жаткан мекеменин башчысына же башкаруусуна талап кылыңыздар. Же болбосо эмгек келишимин түзүүдөн сиздин иштеп жаткан мекемеден баш тартса, эмки видеодо ошол эмгек келишими жок учурда же болбосо эмгек келишимин баш тартып отурган маалда кандай иш-чараларды көрсөм деген экинчи видео тасмада көрсөңүздөр болот. Рахмат.